Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн силер менен атоочу сөздөргө улануучу дагы мүчөсүн үйрөнөбүз. Дагы мүчөсү атоочу сөздөргө уланып, 8 түрдө колдонулат. Бирок мен сабакты баштаардан мурун өтүлгөн темаларды бышыктоо максатында силерге бир нече суроо узатмакчымын. Кайсы коен чоң? Оңдогубу же солдогубу? Туура. Солдогу. Кайсы көйнөк көбүрөөк жакты? Дүкөндөгүбү же базардагыбы? Дүкөндөгү. Кайсы үй заманбап стилде курулган? Жолдун оң тарабындагы үй заманбап стилде курулган. Кайсы жердеги товарлар сапаттуу? Соода борборлорундагы товарлар сапаттуу. Баракелде балдар, азаматсыңар. Суроолорго туура жооп берип жатып, дагы мүчөсүнүн заттардын ордун билдирүүдө колдонуларын байкадыңар болуш керек. Келгиле эми балдар, дагы мүчөсүнүн түрлөрүн жакшылап үйрөнөлү. Жогоруда баса белгилегендей эле, дагы мүчөсү атоочу сөздөргө уланат. Анын 8 түрү бар. Эгерде сөз үндүүлөр жана жумшак үнсүздөр менен аяктаса, үндөшүү мыйзамына ылайык дагы, деги, догу, дөгү түрүндө уланат. Мисалы, айылдагы үйүбүздүн короосу кенен, чоң бакчалуу. Колуңдагы китеп меникиби? Кемедеги туристтер кайсы өлкөдөн келишти? Тойдогу коноктор абдан шаңдуу отурушту. Бул дүкөндөгү азык-түлүктөр абдан кымбат экен. Окуу жайыбыздагы мүмкүнчүлүктөр абдан жакшы. Балдар, биз силер менен дагы мүчөсүнүн 4 түрү менен таанышып, мисалдар менен бышыктап чыктык. Эми силердин көңүлүңөрдү калган 4 түрүнө бурмакчымын. Эгерде сөз каткалаң үнсүз менен аяктаса, үндөшүү мыйзамына ылайык тагы, теги, тогу, дөгү мүчөлөрү уланат. Мисалы, сырттагы Азимби качан келиптир? Бул китептеги чыгармалардын баарын окуп чыктыңбы?
Оштогу Сулайман тоо шаарга көрк берип турат. Сүрөттөгү аксакал сага ким болот? Балдар, ушуну менен сабакты аягына чыктык. Эмки сабакта көрүшкөнчө. Жакшы тургула.